коррупцияга каршы күрөшө албайт дедиңиз эле. Эми күрөшүп атабы? Алардын камалышы башка маселе. Алар кызматка келе элек кезде эле камалыш керек эле. Кеп анда эмес. Кеп камалып аткандар кимдер дагы, камап аткандар кимдер? Ойлонолу да, мында ой жүгүртөлү да. Камап аткандар тазабы? Эмне үчүн камап атат? Эртең булардын ордуна башкасы келет дагы, булар да камайт. Анан жүрө бер эле кубанып, коррупцияга каршы күрөш жүрүп атат деп. Очойгон карыз ичиңде кала берет. Алар 2-3 ай, 4 ай, 5 ай отуруп алып чыгып кете берет. Мына азыр Батукаевди ким чыгарды деген суроону коёбу кыргыз? Койбойт. Кече учак түшкөн, учактын ээси ким экен деген суроону коёбу? Койбойт. Унутту кыргыз. Унутулду бул, баардык нерсе унутулат, кетет. Бүгүнкү күндө баягы ошол учак түшкөндө жыйналган 100 миллиондон ашык акчаны ким кайда таратты деген суроону коёбу кыргыз? Койбойт. Ошол сыяктуу булар билет, дагы 2-3 ай, эртең кыш башталат. Анан мурдубуз куюлуп барып көмүр издеп баштайбыз. Ошол мезгилде акырын эшиктин аркасынан чыгарып коет. Анан кете берет. Көптөгөн аксакалдар ортомчу түшөт. Ошолордун каттарын алайык, үй камагына чыгарып койсок, качып кетиптир дейт. Бүттү, мен эми мына экрандан көргөндөй көрүп турам да, кандай өсөт, кандай өнүгөт бул мамлекет. Кандай жол менен кетет. Ушундай эле азыр эле 2-3 чыгарды үй камагына. Үй камагына чыкты деген сөз болду деген сөз.